Нур пресстен жаңылыктар түрмөгөй салматсыздарбы. Жогорку кеңештеги чуу жараткан бүгүнкү маселе министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду кызматынан алып түшөбү. Анткени эл өкүлдөрү Байсаловду кызматтан алуу чечимин чыгарды. Эми аны президентке сунушташат. Эмне себептен мындай маселе келип чыкты? Анда сөз башынан болсун. Депутаттар 2024 жылы глобалдык фонд тарабынан бериле турган 29 миллион доллардын максаттуу пайдаланышын талкуулаган. Анда буга чейинки бөлүнүп келген мындай каражаттын көпчүлүгү гомосексуалдарды колдоого жумшалып, мамлекет көзөмөлдөбөй жатканына нааразы болушту. Себеби учурда грантты проон алып, отчет берилбей жатат. Надира Нарматова бул маселени көзөмөлдөө түздөн-түз Байсаловдун милдети экенин белгиледи. Жанагы пикетке чыккандарды ушул биздин азыркы учурдагы вице-премьер-министрибиз өзү коргоп жүргөн эки жагында туруп алып турупчу. Бул эмне деген маскарачылык чындыгындачы, урматтуу депутаттар. Көзөмөл болсун, мамлекеттик көзөмөл көрүнгөн НПОлор келип алып туруп, ал жерде источник кылып сырттан келген акчаны адалдап отурушпасын деген сунуш менен биз айтып атабыз. Ушул 29 миллион доллар деген ар 3 жылда келип атса, bizde ВИЧ-СПИД азайбаса, туберкулез азайбаса, жанагындай гомосексуалисттер азайбаса, тескерисинче эркек аял болом, аял эркек болом деп жүрсө жаштарыбыз. Фракциянын чечимин берип туруп президентке сунуш бергиле. Анда ишини биле турган адам келип иштесин, кыргыз элин да кыйнабасын, мамлекетти да кыйнабасын. Өз кезегинде депутат Шайлообек Атазов да министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары кыргыз элинин үрп-адатына, каада салтына каршы иш алып барып жатканын айтып чыкты. Фракциянын лидерлери мынога жол берген вице-премьерди баш кылып туруп, президентке фракциянын чечим чыгарып бериш керек. Ушул жерге чейин учукпай отуруп алып келип, колдоп, ошолорду турган. Булар эртең кече Кемпирабадка чыккан, кейпарат кылып. Кемпирабад каерде экенин билбей туруп. Булар эртең дагы мамлекеттин талкаланыш үчүн ошол Европадагы ушундай вице-премьерлердин жарымынан көбү гейлер өзү. Ошондой кылган атат кыргыз коомчулугу. Эскерте кетсек, буга чейин депутат Жылдыз Садырбаева глобалдык фонд 3 жыл сайын ВИЧ-ке жана кургагучукка каршы күрөшүү үчүн Кыргызстанга 29 миллион доллардан грант берерин айтып, бирок аталган ооруга чалдыккандардын саны өсүп жатканын билдирген. Себеби аны бейөкмөт уюмдар башка жака колдонуп жатат. Мисалы, гомосексуализмди алдын алууга эмес, пропагандалоого жумшалган каражаттарды айткан. Жыйындагы эскертүүдөн кийин Эдил Байсалов депутаттардан кечирим сурады. Бирок бул аракети Байсаловду кызматында калтырабы же жокпу, аны убакыт көрсөтөт. Акыркы убакта үй кредит алып берем деп элдин башын айланткан шылуундар көбөйүп кетти. Ошолордун катарын Разак эл аралык кайрымдуулук фондунан пайызсыз насыя алып берем деп элдин башын айлантып, акча алып кайтарбай жүргөн Гүлзада Маткеримова аттуу айымды кошсок болчудай. Буга себеп болуп биздин редакциябызга кайрылган Шералиев Санжар жана Эмилбек уулу Дүйшөн аттуу жарандарыбыз мисал болуп бере алат. Анткени жогорудагы айым 2 жылдан ашкан убакыт же акчадан же кредиттен жок. Күндө эртең деген шылтоо менен ушул күнгө чейин келген. Бизге жеткен маалыматтарга таянсак, Маткеримова Гүлзададан жабыркагандардын тизмеги уланчудай. Бул ишке тереңирээк үңүлүп көрсөк, республикага аты таанымал режиссерубуздун кулагы да көрүнгөнсүдө. Нур пресс эмки чыгарылыштардын биринде журналисттик иликтөөбүздүн негизинде бул коомдун атын жамынып, элдин башын айлантып, шылуунду кылып жүргөндөрдүн аттарын атап, ортого салабыз го деп турабыз. Ошол эле учурда аталган фактылар боюнча борборубуз укук коргоо органдарына кайрылуу жөнөткөнүбүздү билдире кетмекпиз. Нур пресс маалымат борборуна Сокулук районунун тургуну Назира Тилепова кайрылган. Кайрылуусунун себеби анын 9 жашар кызына Максат аттуу кошунасы сексуалдык ыдык көрсөтүп жүргөн. Бул иш боюнча кыздын апасы Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнө арыз жазган. Бирок тергөө кызматы тарабынан алгылыктуу иштер жүрбөй жаткандыгын айтып, жогорку жактарга да кайрылган болчу. Жөн эле бетиңен өп койсо керек деп ушинтсем, жок. Апа мени озуман өпкүлөп жүрөт. Мурундан ушинтип өпкүлөп аткан, анан тили менен өпкүлөп атат деп ушинтип айтты да. Учурда Нур пресс маалымат борбору Нурсат юридикалык компаниясы менен биргеликте иш алып барып, анын жыйынтыгында тергөө тарабынан чекит коюлуп, айыптоо актысы угузулуп, Максат аттуу жаран Сокулук районунун сот аркылуу 1 ай абакка камалгандыгы белгилүү болду. Кийинки кадам сотто. Сот кандай чечим чыгарат, көрө жатарбыз.
Ленин айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаттары Норпресс маалымат борборуна айдоо жерлер мыйзамсыз басып алынып жатканы боюнча кайрылды. Президент буга чейинки жерлерге амнистия берип, бирок мындан ары башаламан куруу иштерин токтоткула деген тапшырманы катуу койсо дагы, айрым айыл өкмөт башчылары дагы деле жеңичинен жерлерди сатып курулуш жүргүзүп жаткандыгын билдирди. Үчүнчү Аларчинский водохранилищенин жанын жээги жайыт жерлер да, мамлекеттик жерлер. Ошону бирөө 4 сотуктан бөлүп сатып атыптыр. Белгисиз ким кылып аткан. Көрүп атасыңар, өзүңөр көрүп атасыңар канча фундамент коюлуп, азыр деле коюлуп атат. Азыр мына строительдер биз келели кетип калышты, строительдер жашынып алып. Бүгүнкү күндө мына амнистиядан кийин курулуш иштер жүрүп атат. Бул ак жактын түндүк жагы. Буга чейин кайрылбаган жерибиз калбады деген жергиликтүү депутаттын айтылган жүйөлөрү боюнча Норпресс маалымат борбору жеринде барып таанышып келди. Тактап айтсак, Акжар жаңы конушундагы мыйзамсыз салынды делген үйлөр жана Ленин айыл өкмөтүнө караштуу айдоо жерлери, ошондой эле Аламүдүн айыл өкмөтү менен Ленин айыл өкмөтүнүн ортосундагы талаштуу жерлер. Могу жерде газовый труба өтөт, газовый трубаны деле бурганга аракеттенишип атат. Могу жерде дагы бир катар үйлөрдү, андарды участоктарды кесип сатууга аракеттер жасап атышат да. Бул элден сурасак, эмне себеп менен салып атасыңар? Ким уруксат берди десек, Аламүдүн айыл өкмөтүнө токтомдорду алып чыгып көрсөтүп атышат. Жасалма токтомдор. Жергиликтүү депутаттардын айткандарында жөн бардай. Себеби айрым жерлерге мыйзамсыз пайдубал тургузуу алгандарын Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгы да тастыктап, мыйзамсыз курулуштар жерлердин башаламан сатылышы боюнча бир топ кылмыш иши козголгонун кабарлады. Получается, застраивают и пашни, и пастбище. Вот я бы тоже хотел обратить на это внимание, чтобы кто сидит наверху, немножко помогли нам. Норпресс маалымат борборуна кайрылган жарандардын жыйынын биздин YouTube каналдан толук көрө аласыздар. Норпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan окуй аласыздар. Норпресс чындыктын изи менен.